Su koyganımız yok hali. Bir jolu da su koyganımız yok. Arada su yok da. Дыйкан Алишер Сыдыков арыкка суу келишин же жамгыр жаашын күтүп жүрөт. Анткени 50 сотык аянтка эккен кызылчасы тез арада сугарылбаса куурап өнбөй калышы ыктымал. Сыдыков кызылчаны эккенине 2 жумадан ашкан. Бирок бул аралыкта суу жоктугунан сугарылган эмес. Mana жерде çıkkan, meğer çıkmagan. Mana ayam çıkmagan. Уже su koymasak bu çırıp kalat da şunça rasotluğa küyüp kalamız. Endi Xudodan yağmur sorayapız. Şu arılarımızga suudu berishsa tezroq cho'nglar. Nalovlarni to'layapmiz suvni. Suv ana kelat, mana kelat, unga bor, bunga bor deyapti. Biroq arıni qarasangiz suv yo'q. Endi kutib turibmiz suv kelib qolsa shuni qo'ysak chiqsa. Endi suv bo'lmay qolsa rasotga kuyib qolamizda shuncha rasot qildik. Bir pachka urug'ni 4700 dan olib ekkanman. 4 pachka urug' ekkanman. Сыдыков дагы 50 сотуктай жерге бир ай мурда эккен картошкасы өнүп калганы менен атайын суу бериле элек. Анын айтымында апрелден тарта суга суу келери айтылган. Бирок азыркыга чейин дайын жок дейт. Kartoşkalar çıkıp aldı. Bunun jamgurdan aldığını ekiyorduk. Jamgurman çıkıp aldı bu. Азыр неге суу берилбейт экен силерге? Bilmeyim. Nalog toptaydığını sorasam o nime çoğunlarga çaldı yaptı. Falançıga var, pistançıga var diye. Biz bunu tanımayız. Akça ap yetişti biladi, suda apke vermeyapti. To'g'ri yaptı endi mana yashirish keragi yo'q. Apreldan keladi degan kutib turibmizmi? Traktor ham qimmat. Hozir buni bir odamga kuniga 1000 so'mdan berib ektiramiz. 1000 so'mdan berib mana choptiryapmiz. Суга суу ала турган дыйкандар суу чарба башкармалыгына кайрылышы керек. Алардын билдирмесине ылайык айтылган күнү керектүү өлчөмдө суу бериле турганын башкармалыктан билдиришти. Ушул тапта Жалал Абад облусунда каналдарды оңдоо жана насостук станцияларды даярдоо иштери аткарылып жатыптыр. Жана ошондой эле бизде облустта жалпы 58 насостук станция бар. 58 насостук станциядан 54 планга кирген сугат мезгилине даярдоо, капиталдык оңдоону өткөрүү боюнча. Бүгүнкү күндө бардык насос станцияларда иштер жүргүзүлүп, негизги сугат суузун бергенге 80% даяр. Ушундай болду. Анан гидротехникалык курулмаларыбыз бар, жана ошондой эле суу өлчөөчү курулмаларыбыз бар. Аларды дагы сугат мезгилине даярдап атабыз. Өлкөдө ирригация тармагында реформа жүрүп, тарифтер дагы өзгөрүлмөкчү. Алсак Жалал Абад облусу боюнча Чаткал, Токтогул жана Тогуз-Тороо районунун шарты катаал болгондуктан бир жолку сугаруу 250 сом, ал эми башка аймактарда 500 сом болот. Өзгөрүүнүн алкагында дыйкандын эгини, талаасы эсептелип, келишим түзүлөт. Мунун арты менен ар бирине суу жетет дешет. Ошол дыйкандын мисалы 1 гектар жери болсо, эгин түрү сөзсүз каралат. Поливная норма и оросительный норма деп коет. Оросительный норма бул 1 жылдык бере турган суунун көлөмү сөзсүз каралат. Себеби биз ошол дыйканга баягы сугат суузун жеткирип беришибиз керек. Ошо поливке бөлүп, мисалы 4 жолу суу алса, 4 жолу бөлүп керектүү өлчөмдө сууну бөлүп бериш керек да. Эки тариф болду. Катаал шарттардагы тариф бул 1 гектар аянтка 250 сом деп айтылды. Башка региондордо 500 сом болду. Бирок урматтуу фермерлер, бул жерде СПА сыяктуу биз андай кылган жокпуз. Эгерде биз 1 гектарга биз 500 сом алып аткан болсок, бирок биз милдет түрдө көлөмүн дагы биз жоопкерчиликти алып атабыз. Мисалы дан эгиндери боюнча. Дан эгиндери боюнча 1 гектар жерге 1100 куб суу жетиш керек. Эгерде 1 гектар жерге 1100 куб суу жетсе, бул деген мыйзам чегинде жана норма менен бир поливке жетиштүү суу. Кыргызстанда жалпы 28 000 километр каналдар болсо, анын 6 000-ин суу чарба башкармалыктары, калганын суу пайдалануучулар ассоциациясы тейлеп келген. Реформадан кийин каналдарды толук түрдө суу чарба башкармалыгы көзөмөлдөй баштайт. Ошого биз дагы эмне үчүн жаңы тариф дегенди? Бул жаңы тариф деген бул биздин мыйзам чегинде көрүнүш. Эмне үчүн дегенде ар бир кубтун бир баа болот. Жана бир кубтун 1 гектар жердин бир баа болот. Жөн эле биз сезондун төлөмү деп айта албайбыз. Ошого тариф деген көлөмгө жана аянтка болуп калды. Кыргызстан боюнча 15 райондун шарты катаал болуп эсептелет. Министрлик бул реформаны каналдарды оңдоп түзүү, ал эми дыйкандарга жетиштүү суга суу жеткирүү аракети катары белгиледи. Аклай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.